Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Кыргызстандын климаттык шарты катаал келген алыскы Теңир тоо жергесинде өнүп өсүп, такшалып, 40 жыл бою кызмат кылып, Кочкор, Нарын райондорунда акимдин орун басары катары ары түйшүктүү ишти аркалап, коомдук иштерден дагы четте калбай келген каарманыбыз Жумаева Роза Ражаевна тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кезеги келгенде саясий өнөктүк учурунда дагы лидер катары алдыда жүргөн эжебиз. Учурда Кыргызстан демократиялык аялдар комитетинин төрайымы. Бүт өмүрүн элине арнаган эжебиздин эмгеги бааланып, жакында Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин колунан алган даңк ордени эсте калаарлык сыймыктуу күндөрдүн бири болду десек болот. Жумаева Роза Ражаевна, Демократиялык Кыргызстан аялдар комитети коомдук бирикмесинин төрагасы. Роза Ражаевна жақында жаңы жылдың астында президенттің қолынан даңқ орденін алды. Мен ойлаймын, бұл абдан чоң сыйлыққа өзінің еңбегі менен татыктуу болды. Есімде жашырақ кезде аялдар кыймылында иштеп жүргөн кезде Нарын облусуна барганда ошондо биринчи жолу тааныштым эле. Анда акимчиликте иштеп жүргөн. Анан ушул аялдардын маселеси боюнча ошол Роза Ражаевна менен бирге иштештик эле. Ал көп жылдар иштеди, эмгек сиңирди. Анан азыр демократиялык аялдар комитетинин жетекчиси болуп иштеп жүрөт. Ушул жети облустагы аялдардын ал акыбалын, алардын жетишкендиктерин карап, жардам берип аларга, эң жакшы ийгиликтерге жеткендерге сыйлык берип, ушинтип аялдардын көңүлүн көтөрөт. Албетте аялдардын азыр жашоосу, абалы өзгөрдү, баягы мурунку замандай эмес, совет мезгилиндегидей эмес. Ошо аялдар өзүнүн эмгеги менен, негизинен аялдар билим берүү, саламаттыкты сактоо системасында иштешет. Анан абдан жакшы иштегендери бар. Анан дагы бир чоң проблема бул миграция. Анан үй бүлөнүн бүтүндүгү, энеликтин жоопкерчилиги дегендер бар. Анан ушул маселелер боюнча иштеп, ушул биздин мамлекеттеги аялдардын ал акыбалын жакшыртууга аракети бар. Мен куттуктайм Роза Ражаевнаны. Жыл жакшы жыл болсун дагы. Жыл абдан жакшы жыл болсун, анан дагы ошо Роза Ражаевна өзүнүн эмгегин улантып, мындан дагы жогорку сыйлыктарга жетсин. Аялдардын баарына жакшылык каалайм, жакшы жыл болсун. Эмгегин элине арнаган Роза Жумаеванын сыйлык алуу аземине арналган салтанаттуу кечеси шаңдуу маанайда өткөрүлүп, куттук айткандар арбын болду. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген ишмер, Демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин төрайымы, саясий илимдердин кандидаты, профессор Жумаева Роза Ражаевна даңқ орденинин ээси, ана ордуңуздан туруп, дүркүрөгөн кол чалар менен тосололор. Даңқ орденинин ээси Роза Ражаевна. Кол чалар менен. Роза Ражаевнин кичи мамлекетине бир кол колдоп болду. Уулдар, келиндер, кыздар, күйөөдар, бир туугандар кол колдоп болду. Кандай сонун. Ардактуу Жумаева Роза Ражаевна, даңқ орденинин ээси. Мына жакшы жар, жакшы бир тууган балдардын
берекеси демекчи. Ордениңиз куттуу болсун деп мына ардайыктуу агайын туугандар караңызчы, ордунан туруп кол чаап колдоочу. Сиздин кубанычыңыз бизге да жугуштуу болсун. Бир кол чаап колдоп коелучу. Рахмат. Allah razı olsun. Allah'ıma nimmetli ve şükür deyli. Amançılıkta, densoğukta, sizlerle birge uşul kutlu günde jolugуп bir kuançımdı. Sizlerle bölüşüp oturanga nimmetli ve şükür olan. Allah'ından keyinде Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Nurkojoyev Japarovga bir жалпы командасы менен терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Жалгыз эле мен орден алган үчүн эмес, ушул Кыргызстанда бүгүнкү күндө жүргүзүлүп аткан реформалар үчүн, анча-мынча жылыш болуп өнүгүү көрүнүп аткан үчүн, ушул ар бир эле ажуу эмес жөнөкөй адам бирибизге жага албайбыз. Бүгүнкү күндө мен персоналдуу пенсияда отуруп жагылган чыгып бийликке эч нерсем жок. Бирок акты ак деп, караны кара деп, бүгүнкү күндө чыны менен болуп аткан реформаларды, айлык маянылардын көбөйгөнүн, алгылыктуу иштердин жүрүп атканын, ушунун баарын кантип көрүп туруп айтпайсың. Албетте ажоонун колунан сыйлык алыш бул ушундай керемет нерсе экен. Ар бириңиздерге жуксун демекчимин. Ушул залда отурган ар бир инсан ушуга татыктуусуздар. Менин жанымда туруп, алдыңыздарга чыгып сүйлөгөн эмелеги биздин алдыңкы кыргыз элинин каймактары, маданияттын алдыңкылары, маданияттын мыкты эмес, эмгек сүйгөн иштер эмес, эл артисттери, мынакей Гүлшан Абыкаева, Молдо эжекелер, ким тааныбайт, Турузбек Жумалиев менин досум, бир тууганым, бул келин мен атбашы, ким тааныбайт, баары тааныйт. Ушу сиздердин ушул жерде турган Мирзам иниме Жетигеновго жуксун, ушу Кайырбек иниме жуксун. Мына өкмөттөр маданияттын мыкты кызматкери болду. Эми Кудай буйрса, сиздер менен чыккан бул силердин дебют болсун. Силер ушу эл артистке жеткиле. Буларда ордендер да бар. Эми сиз Курманжандатка, сиз Манас орденди алганда, биз дагы кызмат кылып ушул жерде тикебизден тик туралык. Мени бүгүн кубандырганы ушул кыргыз элине таанымал эмес, бүт дүйнө эли тааныган биздин Айтматова Разетта Төрөкуловна эжекебиз көрүп отурат. Биздин кыргыз эл акыны, биз сүйүп сыймыктаган супсулуу болгон эжекебиз Менди Мамазайырова эжекебиз отурат. Эми атын атап санап отурсам, менин уулумдун ума энеси Зулайка эжем отурат, Раби эжем отурат. Биздин эми кандай дейм, ар бириңиздерге азыр учуру келет, тойдун жүрүшүндө анан биздин кыргыз мамлекетин коргоп, колдоп, коопсуздугун сактап келген экиден Манас, бирден тиги Данакер ордендердин ээлери төрдө генералдар Чотбаев Абдулла Рашидович отурат, Бекбоев Мейс Саңмалиевичтер отурат. Бардыңыздар терең, менин эң жакын бир туугандарым, бир тууган агам, жеңем отурат. Менин бир туугандарымдан кайын журтум, бир тууган, бир борлорум кайын журтум отурат. Менин о жерде шерделештерим, жоролорум отурат. Үч жолу бир эмес ажылык кылып келген подружкаларым отурат. Эми кыскасын айтып отурсам, жаш подружка шерделештерим, каргандары жашы бар дейли. Кыскасын айтканда, бүгүн ушу Кыргызстанда кыргыздын каймактары, куда сөөктөрүм отурат. Мен Кудайым орунда келген мен сүйүктүү Кудайымдын жакын подружкасы, мен сүйүктүү сиңдим Гуля менен Таштан Кочкордон келген мен абдан сыймыктанып, сүйүп, кубанып, сыйлаган адамдарым Гүлмира Кудайым отурат. Эми баарыңарды бирден атап бите албайм. Ишкерлердин эң алдыңкысы болгон жаңылсыңыздар биздин мынакей Супаран жетекчиси Дамира эжекеси, мен Айша апамдын кыздары булар отурат. Анан эң негизгиси кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасы маданиятында эмгек сиңирген иштер Батагөй биздин Калканбай Кудак төрдө, мына төрдү көрпө отурат. Анан эмне демекчибиз? Нурбек Ашырканович, доктор, илимдин доктору, ассоциация, социология илимдеринин ассоциациясы, мынакей Хусейн Исаевичтин окуучусу, устатына шакирти дейт, ордун басып, диссабепте мынакей экинин бири болуп
мен өзүм эле тамада болгон алдым окшойт. Сиздерге терең ыраазычылык, мен алган сыйлык сиздерге да жугуштуу болсун. Жакшынакай даңк орденин кечесин ачууга 90 жашта Улуу Ата мемлекеттик согуштун ардагери, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Касым Тыныстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик Ишен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору, эл агартуучунун отличниги Калганбай Ашымбаев атабыздын бир ак батасы менен тойдашалы деп турабыз. Кайырбек, кана бүгүнкү даңк медалын колунан бир кармап көрөлүчү бизге да жугуштуу болсун. Кол чабар менен Роза Ражаевна эжебизди атабыздын жанына алып баралы. Калганбай атабыз кол чабып туралы ырдактуу меймандар. Бата менен элге көрөт, жамдыры менен жерге көрөт дейт. Дал ушул атабыздын батасын алуу үчүн орунду көзгөй бет алалы. Кол чабып атабызды бир кол чабып колдоп. Ардактуу ағайын туғандар, мүмкін болса, атабыздың бир ак батасы менен жакшы кечебиз ашкана турабыз. Роза эжебиздин мына байлыктары, балдары бер туғандары, отурбай туруп туралы. Ак карасын, ыдырбарысын, оң берген батан кабыл болсун. Adeli çürüğün unutmayın, kılsımam soğukayın. Urmatsıyla yakın belgesi, biz boşum toktayın. Mahtalar şeydim, sıymalım diyeyim, güneşim derinleri. Роза Ражаевнаны бүгүн даңк орден алганын куттуктап келдик. Биз ишара аны мынтип тамашалайбыз да. Роза гүлү чыкты гүл, роза гүлү сонунда. Фикени анын билинбейт, барктаган адам колунда деп. Ошонсуңарында биздин Розабыз даңк орденин алып, биз баарыбыз кубанып турабыз. А бул деген жөндөн жөнүнө келе койгон жок. Бул деген бала кезинен бери иштеп, мамлекеттик кызматтарды иштеп, аябай эмгеги сиңди мына Кыргызстанды аралап эле иштеди, бардык райондордо, областарда иштеди. Анан кийин азыр эми ал бүткөндөн кийин бул өзү Демократиялык Кыргызстан партиясын түзүп алып, кыйналгандарга жардам берди, жеке адамдарга жардам берди. Бул аябай боорукер, ушундай бир эле өзү үй бүлөсү менен эмес, элди да баккан кыз да бул. Ошондуктан эмгеги кайтып, эмгектин акыбетін көрүп, бүгүн мамлекет тарабынан даңк ордени менен сыйланып турганы абдан кубанычтуу. Ар бир адамдын ушинтип жасаган эмгегинин акыбети кайтып өзүрүн көрсүн. Мен куттуктайм. Рахмат. Роза бир гана ушул мамлекетти башкаруу тармагында иштебестен ал коомдук ишмер катары дагы, адамгерчилик катары дагы, анан достукка бекемдик жагы, андан тышкары баягы сөзүнө турган адам катары, патриот жана Кыргыздын Курманжан даткасындай болгон сөзгө турган ушунчалык патриот айымдардын катарын толуктайт. Розада билимде бар, Розада баягы бүт Кыргызстанда экономика жагынан болобу, финансы жагынан болобу, жана маданият жагынан болобу, кайсы жерде эмне мүшүлүштөр бар, кайсы жерде эмне жетишпейт, кайсы жерде өнүктүрүү керек. Айыл чарба жагын болобу, бардыгын түшүнгөн айым. Мына ушундай түшүнүктүү, бардык жагынан төп келген айымдар ушул Кыргызстанда азыр аз. Көпчүлүгү баягы көңүл оочтук мамиле кылып келет. Бирок Роза бүгүнкү күнгө чейин ушул бардык тармакта эмгектенгенин пайдаланып, өзүнүн атынан атайын фонд ачып булар бүтүндөй Кыргызстандагы эң мыкты иштеген иштермандарды колдоп келишет. Мына ушундай Кыргызстандагы ар тараптуу Розадай болгон айымдар көп болсун деп мен Кудайдан тиленет-элем. Розанын даңк орденин алганы бул аздык кылат. Розага мындан да чоң-чоң сыйлыктар татыктуу деп ойлойм. Келечегиңиз кенен болсун, Роза айым, өмүрүңүз узун болсун. Жаңы жылыңыз менен жана даңк ордениңиз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Даңк орденине ээ болуп отурат. Бул өтө жогорку сыйлык. Ушул ордениңиз кут болсун.
Sizge çın ele dank, Kırgız elinden dayım dank kalıp, bar kalıp, aman jüröğünüz. Sizge densoğluk, uzak ömür bağlayız. Kudanın dayısı yaptırdık, kudagılardan Roza Kudagılarına sözler kolu kolçarmaya çağırdınız. Men бүгүн абдан кубанычтуу күн болуп турат. Ошончолук толкунданып турам сүйлөгөндөрдө. Особенно улуу инсандарыбыз көрнөктүү, биз сыймык тапкан адамдардан кийин сүйлөө абдан кыйын болуп турат. Бирок чын жүрөктөн чыккан каалоомду айткым келет. Роза Кудагыча өзүнчө особенный. Бұл Құдачаның емгегінің өкімет бардығы бағалап Құдача ең татықты. Құрматтуу меймандар, біріншіден барыңыздарды келіп келген жаңсыңыздар құт болсын. Барыңыздарға денсаулық, өмір, бақыт Аллай, шу жылы атқарылмаған қалығын ақсатыңыздарға жетіңіздер. Екіншіден Ақсарайда барымыздың Роза жеңістің даңқ орденін сыйлап, шу ішінің даңқ орден алғанын құттықтап отырамыз. Роза сізді біз далай білеміз. Мен айтып келем, Құрманжан Датқа деген біздің ежекеміз Шурез екеміз деп. Бұл кісі деген ешікті еркек сымалды барлық жұмыстарда шар-шар жазайды. Үйді назик апа, назик аялзат дейді. Ашандықтан мен Роза жеңдердім. Бұл кісі нарын тарапта іштеп тұрғанда, нарындары заматим болып тұрғанда, мен көрген жоқпын, бірақ аттың үстінде иму алып, чап, еркекше башқарады деп барын. Шыны айтып қалшыдар бара. Бірақ жұмыс істеп келгенде байқадық, сөзінен тақ тұрған, баяғы айтып болысына немісше. Тақ сөйлеген, өзін шындай бір бағалаған, өзін жұмысын істеген айылзаттардың бірі. Роза біріншіден шосын ең негізгісі өміріңіз ұзын болсын, денсаулығыңыз бекер болсын, бұл орден сізге аманыс болсын. Она не просто лидер женского движения, она еще хороший ученый. У нее была кандидатская по бедности, когда она работала на районе замакимом Нарынского района, она как раз таки очень хорошую диссертацию написала по бедности. И те результаты, которые она сделала в диссертации, она претворила в жизнь. И сегодняшнюю награду Розы Раджаевны я воспринимаю это как награда всем женщинам. Потому что Роза Раджаевна работает с регионами. Мало у нас таких неправительственных организаций, которые работают с регионами. А Роза Раджаевна очень хорошо работает с регионами. Она сама из региона. И в то же время вот она находит общий язык, находит те болевые точки, которые есть в регионе, и как бы репродуцирует это на республиканский уровень, привлекает внимание руководства нашего. И поэтому высокая оценка трудов Розы Раджаевны, я думаю, это оценка всего женского движения, всего нашего общественного движения в Кыргызстане. Эжеге чоң ийгиликтерди каалайм, денсаулык каалайм. Даңк ордениңиз кут болсун эжеке. Биз сиз менен ар дайым сыймыктанабыз.
саламатсыздар, урматтуу Роза Аражаевнанын коноктору, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жаңы жылда жакшылыктар көп болсун, жаңылыктар көп болсун. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Роза Аражаевна биздин мектепте окуган. Кичинесинен эле Роза ушундай эмгекчил, тазалык деген өзүнүн бир папкасын көтөрүп алып жүрчү. Жаштайынан ушундай эмгекчил, ошол эмгегиңдин узурун көрүп бүгүн даңк медалын алып атасың. Ийгилигиң арта берсин. Мындан да көп даражалуу ушундай сыйлыктарды ала бер. Анан куттуктоо иретинде бир ыр окуп берип коеюн, ийгилик каалайм. Ага тууганың менен, жерге жегиң менен бирге бар. Кыргызымдын айымдары. Кыргызымдын айымдары. Гүлгө окшош, кызыл тазыл жайындагы. Гүлдөй жайнайт кыргызымдын айымдары. Чырымтал келишимдүү татынакай. Мейли шаа, мейли жайлоо айылдары. Булактын шыңгырындай күлкүлөрү. Дагышы шуудураган таңкы желдей. Уз чебер, ырчы бийчи окутуучу. Дүйнөсү чалкып жаткан ыйык көлдөй. Сулуусуңар, айымдар сулуусуңар. Бүгүнкү келген меймандар сөз кылып өткөндөй, бала күндөн башкаларга окшобогон чынчыл, ак ниет, тайманбас, эмгекти сүйгөн мекенчил мүнөзү ар дайым алдыга сүрөп, кайда жүрбөсүн башкаларга дагы жарыгын чачып келе жаткан эжебизге чың ден соолук каалап, мындан ары дагы ишинде ийгиликтер коштоло берсин демекчибиз.